Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Аялдардын эти арзандаган үчүн койдун эти кымбаттады деген имамдын сөзү боюнча териштирүү иши башталды. Яндекс кызматы Кыргызстанга акы төлөй баштайт. Кыргызстан чет элдик студенттердин саны боюнча Орто Азияда биринчи орунга чыкты. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Бишкек шаарынын Свердлов районунун башкы имам хатиби Садыбакас Дооловдун социалдык тармакта талкуу жараткан видеосуна байланыштуу териштирүү жүрө турганын кабарлады. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Садыбакас ажы Дооловдун айткандары боюнча тактоо иштерин жүргүзөт жана видеодогу сөздөр кандай максатта айтылгандыгын териштирет деп белгилеген билдирүүдө. 6-июлда бир катар жергиликтүү басылмалар диний ишмер Садыбакас Дооловдун видеосун жарыялашкан. Анда имамдын ачык кийинген кыз-келиндер тууралуу кеп кылып, аялдын эти арзандаган үчүн койдун эти кымбаттады деп айтканын көрүүгө болот. Садыбакас Доолов ал видео жөнүндө Азаттыкка кыскача комментарий берди. Ал сөзү контексттен үзүлүп алынып, мааниси бурмаланып калганын айтууда. Эт кымбаттады дейсиңер. Ал жерде ар бириң өзүңдүн мүнөзүңдү, адебиңди, тарбияңды тазалап көр. Жөн эле падышага, элге, базарга шылтай бербей деген. Эт кымбаттады дейсиңер, бирок аял затынын, апалардын, эжелердин денелери ачык жүргөндө намыстанбайсыңар деген сөздөр бар болчу деген Доолов насааты кыз-келиндерди басынтуу үчүн айтылбаганын кошумчалады. Асы асмандын баша таң көрө дегендер четтен табылат. Качан кымбаттайт? Билесизби? Качан сиз жашаган аймакта аялдардын эти арзандай баштаса, аялдардын эти арзандап, жоон санын кадыресе эле бармагындай же колундагы эле көрсөтүп басып калса, намыска келип бир аксакал, "Өө кагылай, бери келчи, кимдин кызсың? Жапына этегиңди. Узартпайсыңбы? Уялбайсыңбы? Кандай бети жок немесиң? Кимдин кызы бул?" деп ата-энелерин даректештирбеген аталардын себебинен аялдардын эти арзандады. Аялдардын эти арзандаган себептүү базардагы койдун эти кымбаттады. Хизбут Тахрир Ал-Ислами уюмунун 6 мүчөсү соттолду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 5-июлунда Кызыл Кыя шаардык сотунун өкүмү менен Хизбут Тахрир Ал-Ислами Кыргызстанда тыюу салынган уюмунун 6 мүчөсү, тактап айтканда 1984, 1995, 1991 жана 1993 жылы туулган жарандар 1 жылдан 6 айга чейин жана 6 жылга чейин эркинен ажыратылды. Аталган уюмдун мүчөлөрү Кыргызстандын жарандарынын экстремисттик уюмга мыйзамсыз тартууга үгүттөө менен алектенишкен. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө тыюу салынган көп сандагы экстремисттик адабияттар жана электрондук маалымат каражаттары табылып алынган. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Хизбут Тахрир Ал-Ислами уюму 2003 жылдын 20 августунда Кыргыз Республикасынын жогорку соту тарабынан экстремисттик уюм деп таанылганын жана Кыргызстандын аймагындагы ишмердүүлүгүнө тыюу салынганын эске салат. Бишкек шаарындагы Манас айылы маданий-этнографиялык комплексин реконструкциялоонун долбооруна багытталган ачык сынак жыйынтыкталды. Бул тууралуу Бишкек башкы архитектура башкармалыгынан билдиришти. Ачык сынактын жыйынтыгында жалпы 14 долбоор келип түштү. Бишкек башкы архитектуранын жыйындар залында долбоорлордун көргөзмөсү өтүүдө. Каалоочулар 6-7 июль күндөрү саат 17:00 чейин келип, долбоорлор менен таанышып кете алат деп айтылат маалыматта. Шартка ылайык сынак 6 июндан 5 июлга чейин өткөн. Ал эми 6-7 июль аралыгында коомдук талкуу болуп, 8 июлда сынактын жеңүүчүлөрү жарыяланат. Эскерте кетсек, сынактын жеңүүчүсүнө 1,5 миллион сом, экинчи орунга 1 миллион сом жана үчүнчү орунга 500 000 сом берилет. Жеңүүчүсүн аныктоо үчүн 12 адамдан турган комиссия түзүлгөн.
Кыргызстанда электрондук кызмат көрсөтүүчү алгачкы 3 чет өлкөлүк компания бюджетке кошумча нарк салыгын төлөөчү катары катталышты. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлады. Яндекс.Го, Мегаго жана Ксолла компаниялары салык кызматынын What салык кейжи электрондук сервисинде аралыктан салык каттоодон өтүштү. Азыркы учурда тейлөө функциясы электрондук кызмат көрсөткөн чет өлкөлүк уюмга КНС боюнча салык төлөөчү катары каттоодон өтүүгө, идентификациялык салык номерин алууга жана салык төлөөчүнүн жеке кабинетине кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Google салыгы жеткирүү ордо Кыргыз Республикасынын аймагы деп таанылган. Өлкөдө катталган домендик аталышты же IP дарегин колдонбостон электрондук түрдө кызмат көрсөткөн чет өлкөлүк уюмдарга тиешелүү. КНС'тин ставкасы ишке ашырылган кызмат көрсөтүүлөрдүн суммасынан 12% түзөт. Кыргызстан четелдик студенттердин саны боюнча Орто Азияда биринчи орунга чыкты. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев билдирди. Ал эми КМШ өлкөлөрүнүн ичинен республика алдыңкы позицияны ээлеп, Россиядан кийин келе сапта турат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң көп студент бизге келип окуйт. Биринчиден, өлкөдө либералдуу система бар. Экинчиден, аларга жагымдуу шарттар түзүлгөн. Үчүнчүдөн, муктаждыгына жараша билим берүүгө аракет кылып жатабыз, деди Бейшеналиев. Министрдин айтымында Кыргызстандын жогорку окуу жайларында быйыл чет өлкөдөн 84 000 студент келип окуган. Төашуудагы Гүлбаев атындагы туннель 6-8 июль аралыгында транспорт каражаттары үчүн маал-маалы менен жабылып турат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министринин маалымат кызматы кабарлады. Мындай чектөө күйүп кеткен электр зымын алмаштыруу боюнча жумуштарга байланыштуу болууда. 5 июльда саат 15:50 чамасында туннелден өтүп бараткан Lexus 470 унаасы өрттөнүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен туннелдин ичинде электр жарыгы өчүп, өтүү убактылуу токтотулган. Өрттөнгөн унаа чыгарылгандан кийин унаалардын өтүшү үчүн туннель ачылган. Бирок электр зымын алмаштырууга байланыштуу унаалар үчүн жол маал-маалы менен жабылып турары айтылды. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.